Бүгін Баткен шаарында климаттын өзгөрүшүнө көнүү жана алдын алууда аялдардын орду аталышында жыйын болуп өттү. Ага айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү кеңештердин депутаттары, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, ишкерлер, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча өкүлдөрү, долбоордун адистери, аймактык координаторлор, жамааттык технологияларды колдоо боюнча эксперттер катышты. Жыйындын максаты климаттын өзгөрүшүндө күтүлбөгөн аба ырайынын кесепетинен келип чыккан кырсыктарда адаптация болууда аялдардын маалымдуулугун жогорулатуу, алгач жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбооруна кошумча каржылоо долбоорлорунун адистери жыйындын жүрүшүндө гендердик өнүгүү, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоодо аялдардын ролу, социалдык жана экологиялык башкаруу, аялдардын укуктарын жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрү боюнча презентацияларды көрсөтүштү. Андан соң өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча өкүлдөрүнүн катышуусундагы топтук панелдик талкуулар өткөрүлүп, табигый кырсыктар учурунда жүрүм-турум эрежелери айтылып, театралдаштырылган миниатюраларды көрсөтүштү. Конференцияда ошо климаттын өзгөрүүсүнө адаптациядагы аялдардын ролу деп айтылып атат. Не дегенде азыр өзүбүз билгендей акыркы күндөрү баягы селдер жүрүп атат, тоо көчкүлөрү, кар көчкүлөрү жүрүп атат. Ошол мезгилде аялдардын ролу кандай? Же болбосо ошол биз табигый кырсыктарды алдын алууда аялдар эмне деген салым кошо алат? Үй бүлөсүнө болобу, коомчулукка баягы маалымат жеткирүү катары ошондой максатта бүгүн биз активдүү аялдарды чогулттук да. Биз ар бир кичинекей баладан өйдө мусорду сорттогонду үйрөтүп, кагазды өзүнчө өрттөп, пластикти өзүнчө бөлгөндү азыртадан үйрөтүп, аң сезимин, тишиңди жууп атканда сууну, раковинаны улам кранды жаап тур деп азыртадан үйрөтпөсөк, келечекте бул климаттын глобалдык маселеде бизге да таасир тийиши мүмкүн да. Ошол себептен мындай конференцияларды бул эжекелер үйүнө барып дагы ошо балдарына үйрөтүп, маалымат таратып, бир пайдасы келет деген жакшы ниетте келдик бүгүн. Айыл тургундарына ушул бүгүнкү күндөгү эң глобалдуу проблема бүгүнкү биздин тренингдин темасына байланыштуу мына климаттын өзгөрүүсү боюнча болуп жатат. Ошол боюнча биз өзүбүздүн айылыбызга, жаштарга, аялдарга ушул маалыматтарды жеткизип келе жатабыз да. Ошол боюнча бүгүн тренинг болду. Бул тренингден мен дагы көп өзүм такш алдым, көп маалыматтарды алдым.